Саламатсыздарбы. Эмеси ге ошондо программасы. 2 күндөн бери бүткүл коом Кыргызстан партиясы өз документтерин Борбор шайлоо коомго кечүүгү менен алып келгенин жана ката кетирген партияны мыйзам чегинде жазалоо керектигин талкуулап жатат. Атамекен мен реформа партиялары атайын билдирүү менен да чыкты. Мыйзам алдында бардык жарандар менен уюмдар бирдей жооптуу болууга тийиш деп. Чындап эле кош стандарттуулук бизде күч. Жана эгер оппозициячыл бүтүн Кыргызстан же ошол эле реформа менен атамекен ушундай ката кетирсе, БШК ойлоно отурбастан аларды дароо жазаламак. Кыргызстан партиясынын маселеси үстүндө болсо комиссия бир күн бою ойлонду жана 25 августта түштөн кийин гана тапшырылган документтерин партияга кайтарып берүүнү чечти. Партия эми сотко кайрылмакчы. Бирок БШКнын аргументтери кызык. Документтерди кабыл албоо алар кечигип келгендиктен эмес, кагаздарды мурда катталган партиянын расмий өкүлү эмес, башка адам алып келгендиктен болуптур. Эгер ушундай нерселерди же документтер 2 мүнөткө кеч алып келинди дегенди мыйзам бузуу деп партияны шайлоодон четтетүү адилеттүүлүккө жатпай калат го, жана алардын эми сотто жеңип чыгууга шансы бар. Аны менен катар бул документтер бери турган расмий катталган адам тарабынан берилбеди. Демек, мыйзамдын аталган бир нерсе аткарылган жок. Ошондуктан Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке депутат болууга талапкерлердин тизмесин Кыргызстан саясий партиясына кайтарып берүүнү чечти. Мындай нерсени себеп эмес, шылтоо деп эсептесек болот. Документтерди БШКга тапшыруунун акыркы күнү Кыргызстан партиясынын штабына башка партиялардын тизмелеринин баш саптарына кире албай калган саясатчылар келип, Кыргызстандын тизмесинен көпкө орун талашкан. Ошол себептен алар кечиккен жана акыр аягында БШК кабыл алган чечим ошол катуу жаңжалдын туундусу болду десек да жаңылышпайбыз. Бирок ушул чатак ушунчалык талаш жаратууга арзыйбы? Шайлоо менен байланыштуу андан алда орчундуу жана чечилбей келаткан маселелер өтө көп. Мисалга, шайлоого катышып жаткан партиялар чындыгында партия эмес. Аларды троллейбус менен салыштырса болот. Ким болбосун троллейбуска түшүп, акчасын төлөп койсо, жолдон светофор же ГАИ эле кармап калбаса, жогорку кеңеш отурган ак үйгө жете алат. Башка да олуттуу маселелер толтура. Шайлоодон пайдаланып, ар башка партиялардын тизмелерине кирип, бийликке азыр криминал өкүлдөрү келатат. Административдик ыкмаларды жогорку бийлик гана эмес, жергиликтүү бийликке өкүлдөрүн киргизип алган тигиже бул партиялар менен ошол эле криминалда пайдалана баштады. Шайлоочулардын добуштарын сатып алуу болсо, коомго тамырын терең жана кеңири жайган айыккыс илдетке айланды. Бирок административдик ресурс менен добуштарды сатуу кээде коомдо талкууланып калса, башка маселелерге дээрлик көңүл бурулбайт. Бийлик да, карапайым эл дагы аларга көнүп калды жана партиялык шайлоонун маңызын өзгөртүү эч кимди азыр кызыктырбайт. Анын ордуна коомдун көңүлү Кыргызстан партиясынын кечиккенине бурулууда. Чындыгында болсо, ал үчүн партияга дароо эскертүү берип койсо, эч маселе чыкмак эмес го. Аны менен кошо өкмөттүн айрым мүчөлөрү шайлоого катышкандыктан алар өз милдеттерин аткарууну убактылуу токтотту. Бирок депутат боло албай калса, алар өкмөттөгү өз орундарына кайтып келе алат экен жана шайлоо өнөктүгү учурунда алардын айлыгы да сакталат экен. Бул эмне деген шундук? Эгер вице-премьер август айында шайлоого кете турган болсо, эмне үчүн ал апрелде депутаттан кетип, бул кызматка дегеле дайындалды эле? Чечилбей жаткан принципиалдуу маселе көп. Аларды кароону өкмөт парламентке сунуштабайт. Депутаттар болсо жайкы эс алууда жүрөт. Андан пайдаланып, эч ким шайлабаган жана эч ким дайындабаган адамдар эч кимге билгизбей мамлекеттик иштерди чечип жатат. Коом болсо, эмне үчүн тиги же бул партия өз тизмесин БШКга кечигип алып келет? Же эмнеге аны расмий өкүл эмес башка адам тапшырат дегенде кызыл чеке болуп талашууда. Шордуу эле коом экенбиз. Ошондо саламат калыңыздар.